жалпы элибизде бардык кыргызстандыктарды Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 27 жылдык мааракеси менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Эгемендик күнүбүз кут болсун. Бүгүн улуу салтанат элибиз эзелтеден эңсеп келген эркиндикке жеткен күн. Улутубуздун үмүтү, тилеги, мүдөөсү ишке ашкан күн. Өт алдынча мамлекет болуп, дүйнө цивилизациясында, адамзаттын улуу көчүндө өз ордубузду таптык деп туу көтөргөн күнүбүз. Эркиндик эч качан белекке берилбейт. Эркиндик эч качан тартууланбайт. Ал күрөш менен келет. Бүгүнкү улуу күн үчүн, эркиндик үчүн ата бабаларыбыз кылымдар бою тынымсыз күрөшүп келди. Эгемендүүлүк үчүн эчендеген эр азаматтарыбыз өз өмүрүн арнады, башын канжыгага байлады. Азаттык эңсеп, эркиндикти көкүрөктө сактап жүрүп ушул күнгө жеттик. Ынтымагы бар элдин таалайы бак ачылат. Ынтымагы жок элдин тапканы бекер чачылат дегендей, биздин келечегибиз, биздин бактыбыз Кыргызстандын көз карандысыздыгында, элибиздин ынтымагында. Кыргыз мамлекети биз үчүн баарынан жогору. Өлкөдөн өткөн дөөлөт жок. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 27 жылдык майрамы кут болсун. Элибиз аман болуп, жергебизде дайыма тынчтык болсун. Ар бир кыргызстандыктын тилектери орундалсын. Кыргызстаныбызды жаратканым өзү колдосун. Майрамыңыздар менен урматтуу мекендештерим. Бүгүн бүт кыргызстандыктар үчүн улуу күн. Бүгүн биздин элибиз, биздин мамлекетибиз Кыргыз Республикасынын пайда болуп, эгемендүү мамлекетинин түндүгүн көтөрүп, түтүнүн булаткан күнүнүн 27 жылдык майрамын белгилеп жатабыз. Приехала я сюда, в Киргизию, в 1955 году по направлению. И с этих пор я проживаю в этой республике. Прекрасно. Вы знаете, когда я бываю в России, я всегда рассказываю о нашей республике. Я говорю, такие приветливые люди, такие жизнерадостные, отличные, красивые, умные, поэтически грамотные такие. Знаете, вообще молодец. Я вот 63 года здесь живу, я восхищаюсь. Очень много хорошего дала нам независимость. Люди стали свободнее, стали раскрепощеннее, более жизнерадостные. Все-таки независимость есть независимость, правильно? Негизги максат ушул биздин кыргыз жери гүлдөп, кыргыз эли жакшы жашоо менен жашап, анан бардык дүйнөлүк элдерге өзүнүн ынтымагы менен, биримдиги менен алдыга умтулуп, ушул экономика жагынанбы, маданият жагынан, бардык өсүш жагынан өзүбүздү кандай экенибизди билдиришибиз керек деп. Мына айтып атабыз, кыргыздын өңү кандай десе, мына биз Чыңгыз Төрөкуловичтин 90 жылдыгын мына азыр майрамдап атабыз. Өзү жок болсо дагы ал киши өмүр бою кыргыздын ар бир жүрөгүндө Чыңгыз Айтматов боюнча калат. Анан кыргыздын өңү кандай десе, биздин кыргызга өзлөрү жаш бойдон кетсе дагы ошол чейин кандай башым кызмат кылып кеткен агайларыбыз, мисалы үчүн Сүймөн Кулчокморов агай кандай жаба кыргыз турбайбы, кыргыздай. Анан кийин Болот Миңжилкыев агайыбыздын, мисалы үчүн бүткүл дүйнөгө кол чаптырып, Ласкала Бүтбаевын көрүп чыккан адамыбыз. Анан Чолпонбек Базарбаев деген биздин агайыбыз кандай талант, кандай кыргыздын ошол эң негизги баягы маданиятын кыргыз ким десе ошону алып барып жүргөн адамдар да. Анан мен ойлойм, биздин жаштар ушу биздин улууларга өтүп кетсе дагы өмүр бою кыргызга кызмат кылган ага эжейлерибизге теңелип, ошолор кыргыз элин жерин кандай сүйсө ошондой сүйсө экен деген ойдобуз да. Азыркы алган багыт абдан жакшы. Азыркы өкмөт башчыбыз, азыркы президентибиздин алган багыт абдан туура болуп, айылдардын жерлеринен өстүрөбүз деп
ailelerine göngülü, el göngülü tutkan nerse de abdan жақсы. Yalan bor-borda jata бербей, бийлик талашып, байлык талашып, бор-борда жата бербей. Мына ел менен иштеп, журт менен иштеп, жер менен иштеп, эми айыл чарбасын жол коюп кетсе, бул айыл чарбасын 50 айыл чарбасына ыңгайлашканда. Эми алып кетсе, ушул багыт алды. Абдан жақсы. Жаштарга айтып атабыз, балдарга айтып атам мен. İşteyle, жақсылап işteyle балдарым işеп атат. Биздин ата-бабалар эмне деген оор мезгилдерди, тайгак ашууларды, азаптуу турмушту башынан кечирип, ушул мамлекетти, тилибизди, океандай чакылып жаткан Айкөл Азирети хан манасты сактап келип берген да. Демек, биздин бүгүнкү күндө ушул эгемендүүлүгүбүз бул жараткандын амири менен, биздин ата-бабалардын эмгеги менен бизге берилген улуу белек, ошол мезгилде жоопкерчилик. Биздин кийинки келаткан муундагы ушул эгемендүүлүктү сактап, коргоп, өнүктүрүп, өстүрүп, кийинки муунга бериши милдеттүү. Ал үчүн өткөндүн тарыхын, маданиятын, салттуу баалуулуктарды, улуу Айкөл манасты билгенде гана кийинки муундардын келечектүүсү жеңил болор. Ошондуктан ар дайым эгемендүүлүктөн бул жөнөкөй эле сөз эмес. Эгемендүүлүккө жетиш үчүн канча бир адамдардын башы кеткен. Канча дегендер шейит кеткен. Канча дегендер өзүнүн мамлекеттин келечеги үчүн өзүнүн башын сайып койгон да. Биз эч качан аларды унутпашыбыз керек. Өткөндү унутпасак, келечек бизге дайыма ырайымдуулук менен мамиле кылат.